Кутман кечиңиздер менен, урматтуу биздин инста замандаштар, катталуучулар, күйөрмандар, деги эле өзүнүн убактысын сыйлагандар, билимге умтулгандар, мен жакшы көргөн кемеңгер айымдар, биздин аудиториям, көрүүчүм, контентим, алып барган блогумдун бардыгы бир гана айымдарга багытталат. Ошондуктан дайыма мен айымдар деп учурашам. Кандайсыздар? Алейкум ассалам. Кандайсыздар? Жакшы жүрөсүздөрбү? Кыргызстанда аба ырайы кандай? Эшиктен азыр кирип отурдум. Вьетнамдан салам сиздерге. Вьетнамдын мондай шум абасын, погодасын сиздерге көрсөтүп коеюн. Сиздерге да ушул жерде эс алып жүрүп дагы сонун пайдалуу эшикти жабалы, балконду илим жеткирели деп атабыз. Нарын суук, нарындыктарга салам. Кандайсыздар? Дүйнөнүн да кайсы жеринен кирип атасыздар? Жүрөсүздөрбү? Ден соолугуңуздар жакшыбы? Жумгалда суук. Жумгалда суук болсо эмне көчүп кетип калбайсыздар башка жака? Нарында суук болсо эмне башка жака көчүп кетпейсиздер? Ош ысык болсо эмне башка жака көчүп кетпейсиңер я? Десек, биз адамдардын жеке чек арасын бузган болобуз. Ошентип суроо берсек, жумгалдык адам ишиң эмне? Мен өзүм билем десе туптуура болот. Анткени биз адамдын жеке чек арасына кирбешибиз керек. Ал өзү билет кандай жашашты, кандай коюшту, эмне деп чечим чыгарышты. Анан биз эмне мына Кудайым эле кызыл кие бересиз? Тооба 40тан кийин мен уялам, эч кызыл кие албайм десек дагы биз чек араны бузуп атабыз. Бүгүн ушул жашоодо сиздерди тойгозгон. Айтайын десеңиздер айта албайсыздар. Бирок макул деп уга берип чарчадыңыздар. Анан боттур чарчап эле жашай берейин десе жадажыңыздар, тажадыңыздар. Ушул темада сиздер менен сүйлөшөлү дедик. Анткени биз негизи өзүбүздүн блогубузда көбүрөөк жакшы нерселер тууралуу сүйлөйлү десек өтө көп бизге кат келет. Күнүнө жок эле дегенде 50-60тан кат келет. Мен эми жеке каттардан анча карай албайм, бирок өтө жүйөлүүлөрүн мага кыздар жөнөтөт. Мен өзүм кирип жооп берем, жеке кабылаларды уюштурабыз. Анан ошолордун негизинде мониторинг кылып, жыйынтыктап сиздерге ар түрдүү сабактарды, кеңештерди, эфирлерди алып чыгып турабыз. Менин башында кыздар убада беришти эле, ой эжеке, сиз жакшы эс алып келе бериңиз, биз сизге убада беребиз, тийбейбиз деп. Анан болбой эле эжеке аябай кат көбөйүп кетти, бир убактыңызды бөлүңүз, сиздин колуңуздан келет деп мага кечээден бери сиздердин суроо талабыңыздардан кийин эфир коюшту. Мен макул болдум. Таластан жазып жатам, биринчи жолу көрдүм силерди дейт. Ой, мен дагы сизди көрүп отурганыма кубанычтамын. Эмнеге көчүп кетпейсиз десеңиз мен да таң кала баштадым дейт. Нуркыз эжеке да неадекватный боло баштаптыр деп калдыңыздар белем. Негизи ушундай. Мындай не оозуңду жасатып алгансың? Кызыл помада кое берет экенсиң, күйөөң жакшы көрүп тийгенсиңби? Кайненең менен бөлүнүп кетпейсиңби? Ушул бизнесиң сага жагабы? Эмнеге мугалимдикти тандадың? Алтындарды көп тагынат экенсиң, мен алтынга кызыкпайм деген жашоолор бизде, суроолор кадам сайын. Эми ашатып эле сөккүн келет, баягы Атаңдын чокусу деген бир кыргыз киносунун бир кайра жаралуусунда бир жөнөкөй, тартылышы да жөнөкөй, идеясы деле жөнөкөй, мындай караганда баналдуу эле кино болчу, бирок бир кадам болгон алдачы. Ошол жерде дагы эгерде сени шаарга барганда бирөө жиниңе тийсе, идина деп катуу сөкпөгөн, идина деп күлүп сөккүн дегенин кээде колдонгун келет да. Күлүп эле идина деп сөгө турган кылышат. Биз пандемия учурунда иштеп жүргөндө бир пресс-секретарь, мен ошондо Ош облусундагы маалымат саясатын карайт элем, маалымат катчы элем. Аябай сөгүнүп, бага албасаңар эмне төрөйсүңөр я, сволочи деп орусча сөгүнгөн да. Анан бул эмне деген адам деп баары таң калышкан, бирок мен туура түшүнгөм. Анткени аны сурай берип, баса берип, ошентип берип ошого жетишип калган. Биз деле баскан турганда ошентип сөгүнгүбүз келип калат. Ошентип сөгүнсөң туп-туура эле болчудай болуп калат. Ишиң эмне, былжыраган эшек, сенден сурап атамбы?
ары турчу, бул жакта эмне мурдуңу жоготтуңбу менин жашоомдо, менин бөлмөмдө эмне мээңди жоготтуңбу десең туура эле болгусу келет. Бирок биздин тарбиябыз жол бербейт. Мамилелер андан маанилүүрөөк, салтыбыз бар, тутунган динибиз дагы башка нерселерге үйрөтөт, тарбиябыз бар. Анда эмне кылыш керек? Биз кыйнала берейлиби? Биз эмне ушинтип чыдап жашай беришибиз керекпи? Разаковтан дейт, сон. Мен ушу билимге умтулган. Не твой очень адекватный дейт. Рахмат. Менин кошунам бар, жолдошу жок, канатыма катып жумшак сүйлөп жакшы мамиле кылсам, мен ички оюма кирип, мага чоң сүйлөй баштады. Сиз эмне дейсиз дейт. Канатыңыздан чыгарып коюңуз. Эми азыр биз депутат болгон жокмун. Депутаттык боюнча, катар рейтинг боюнча мен 2-нчи орунда турам. Ал өткөн боюнча өткөндө мен айтып бергем. Бирок мен жакшы аябай кубанычтамын, ар бир нерсенин өзүнүн нематы ушундай болуш керек экендигине мен ишенем. Өткөн менен жашабайм, эмне болуп кетти, буй дебейм. Ошол жазылды, мен ошол нерсем. Мен бул жака блок боюнча керек экенмин. Депутат болсоң, анда 90 киши менен, же болбосо 2 киши менен эсептеш керек болсо, ам жерде миллиондогон мекендештерим менен баарлашып, монтип үй бүлөм, 5 баламды тең алып келдим, эс алып, 27 киши болуп достор келдик. Сонун энергия алдым. Ал боюнча кийин тема кылабыз. Бүгүн жеке чек ара тууралуу сүйлөшөлү. Жеке чек ара дегенди айтаардан мурун жеке чек араны айтаардан мурун мен сиздерге суроо таштайм. Акыркы жолу бирөөгө качан жок, мен андай кылбайм. Ал мага туура келбейт. Мага ал туура келбейт. Мага ал жаккан жок. Бул нерсени мен жасай албайм. Жок деп качан айттыңыз эле? Комментарийге жаза кетиңиздер. Жок деп качан айттыңыздар эле? Жок деп. И ошондо жүрөгүңүздөр оораган жокпу? Кыйналган жоксуздарбы? И ошондон конфликт чыккан жокпу? Ошол тууралуу сүйлөшөбүз. Аха. 2 күн мурун жок деп айтыптыр. Самара Жумакова. Менин эң активдүү катышуучуларымын, көрмандарым бири. Баягы жазып, комментарий, жүрөктөрдү басып, түз эфирде киргенден улам. Мен университетте иштеп жүргөндө 300 адамга Манастандан лекция өчүп элем. Мына Инстаграмга да жазып калышат. Ошол жерде НБ койгондо мен кийинки сабакта ким келбеген, сен өткөн сабакта жок элең деп эстеп калчу болчумун. Эске тутум жакшы болчу. Азыр деле жаш өткөн сайын деле жакшы. Ошондуктан мен катталуучулардын көбүн аттарынан окугандарды эстеп калам. Жакшы эстеп калам. Айта элекмин вообще, айтпапмын. Жок деп айта албайм. Мен жок деп айта албайм. Мынча ыймандуусуздар. Айта элек, мен такыр жок дебейм. Кыла албасам деле башкаларга айтыш кыйын, бирок жолдошума айта беремин дейт. Мынаны карап коюңуз. Элдин баарын айта албайт экен, бир жолдошуна айтат экен. Сиздин эфирлериңизден таасирленем, күтүп көрөм. Буюрса насип этсе сиз менен жолугуп сүйлөшкөн күнүм болсо экен дейт. Биздин сабактарда, курстардын катталуучуларына сөзсүз түрдө жеке кабыл алуу, анан группалык, WhatsApp чаттардан маектер бар. Пайдалансаңыздар болот. Негизинен жок деп айта электер көп экен. Жок деп айта албагандын өзү биздин жеке чек арабыздын сынганынын, корголбогондугунун түшүндүрөт, белгиси болуп эсептелинет. Жок деп айта алуу деген сөз биз ушундай деп түшүнбөшүбүз керек. Любой нерсеге эле жай деп койсом эле ушул жеке чек арам корголгон экен деп. Антип бала деле айта берет, мен аны жебейм дейт, мен аны оюнчукта алам, мен аны албайм, тетигин алам, мен мурдуму чуккум келет, мен деген турсасы жок жүгүргүм келет, мен майкачан чыккым келип атат, жолугуму чечким келип атат, жонуму тырмайм, тетигин барып минем, оюнчугум мен алам, стаканы меники болот деп айта берет жаш бала. Демек акыл эси жок адамга жок деп айтуу, меники эле туура деп айтуу оңой. Акыл эсибиз кирген сайын биз жок деп айта албай калат экенбиз. Жок деп айта албай калганга эмнелер себеп болот десе, биздин тарбиябыз. Ай, эмне? Моюн буруп калгансың. Тил азар болуп кетип атасың.
азыр бир төпөштөп коюшум бар, бир сүйлөшүп коюшум бар деген эне атабыз улууларыбыз. Анан кийин эне ата бечара эмне кылат, 4-5 баланы чоңойтот дагы, мээрим берип сүйүп чоңойтот да, анан бизди багабыз деп иштеп жүргөндө улуу бир туугандарыбызга тапшырат. Улуу бир туугандарыбыз бизди жок десең өпкөбүздү үзө турган, жонубузда кайыш ала турган кылып коет. Менин да өзүмөн 6 жаш улуу эжем бар. Азыр ушунчалык боорукер, ушунчалык сонун, бирок мени кичинекейимде түзүк эле анча мынча жазалап, керек болсо төпөштөп койчу эле, азыр ойлосом өзүм жеткиришкем. Анан ону келгенде ата энеме айтсам, эч ким ишенбейт. Ой, бул нежная, бул алсыз, кантип сага кол көтөрдү, ишене албайбыз деп көрсө өзүм жеткирет окшойм. Ошондой сфералардын бардыгы жок десем балекетке калам, жок десем таарынып калат, жок десем муш жейм, жок десем муну жоготуп коем дегенден улам болот. Эми жок дегенди үйрөнүш үчүн биз чек-ара эмне экендигин билип алышыбыз керек. Чек-ара деген бул көзгө көрүнбөгөн тосмо. Адамдын деле аурасы деп коет. Адам эмне болуп калат? Кирине кирип калыптыр. Мен кирнелеп койдум эле, таза болуп калдым дейт. Анан ишенип калдымбы, психосоматикабы же чындыкпы, динде кирне жок дейт эле, кандай деп ойлойбуз да, таза болуп калдым деген нерсе бизди сыртыбыздан ороп турган аурабыз болот. Ошол аурабыз, ыйманыбыз суздашып, жаман ойлор менен келип, таза жүрбөй, же болбосо эмне болуп калат, көбүрөөк көзгө урунуп, ушинткенде ошол тешилип, суздашып калганда анан ар жеринен тешигинен жүктөр кирип, көзгө көрүнбөгөн нурлар, бир нерселер, айтор бар нерсе кирет дагы, анан биз чарчап калабыз. Анан эмне кылып, моундай кылгандан кийин алар алынып, кайра зачта болуп калат дегендей болжолду өтө жалпак тил менен ушундай түшүндүрүлүш керек. Ошол сыяктуу эле жеке чек-ара бул биздин көзүбүзгө көрүнбөгөн тосмо. Көзүбүзгө көрүнбөгөн тосмо деген эмне? Бул дене, анан сезимдер, анан буюмдар, анан акыл эсибиз жана энергиябыздын тосмолору, чек-аралары меники, мого чейин меники, ар жагы сеники деген тосмолору болуш керек. Ошол тосмо бул жеке чек-ара болуп эсептелинет. Биз жеке чек-араны азыркы мезгилде массалык түрдө айымдар кичине эле окуп алып, үйрөтүп, анан кийин психолог болуп, адамдардын, мисалы, эмне болот? Неге башка динге, сектага кирип кетет? Адам кыйналып турганда анын трагедиясынан, жүрөк оорусунан, ызасынан, болунан курал жасашат дагы, ошо менен мурдунан илип тартып кетиш оңой болот. Ошон үчүн карыз болгондор, кыйналгандар, депрессияга түшкөндөр башка динге кирип кетишет, бир уюмга кирип кетишет. Анан ошол жеке чек-арасы анча корголбогон адамдар баягы сетевой маркетингке көп киришет. Аркасынан эми күчтүү кыйындар кирип, аркасын ар кимди манипулировать этип, сатуу менеджерлер жазып кетиши мүмкүн, бирок аркасынан ар кимге жазылып эле тыйным алдатып ийдим дей берген кишилер, жана биткоин, эмне дейт, биткоин дегендердин баарына кирип кеткен адамдар жеке чек-арасы анча корголбогон адамдар. Ишенип коюңуздар, бир кызыктуу факт алайын. Жеке чек-арасы корголбогон адамдар жөнөкөй адамга караганда 2 эсе көп чарчашат. Биз чарчаган сайын адам нерв клеткалары өлөт, ички организмдердин иштеши начарлайт, энергиябыз түгөнөт. Энергия түгөнгөндө организмдердин айлануу, жашоо системасы бузулат, зат алмашуу. Анан биз ар түрдүү ооруларга кабылабыз, чарчайбыз. Мен эшикти ачып келейин. Азыр. Мен эфирим бар деп аттым эле. Кирсең, билбесең, жак коюп кет. Так, кечирим сурайм. Мен балдарым ушинтип бири келип, бири кетип, эртең чыкмак элек. Кайерге келдим эле? Жеке чек-ара. Эмнем каякта, носким каякта, сумкам каякта деп келип атышат. Мен жеке чек-арамды айтып, мени азыр убактым албагыла дедим эле го деп айтып келип сиздер менен отурдум. Демек, бул жеке чек-ара деген бул тыюу салуу эмес, урушуу эмес, кайдыгерлик эмес, бирөө менен конфликтке баруу эмес, жумшак, жөнөкөй, ынандырып түшүндүрүү. Эми ушунун жолдору кандай десе, бул аябай көп этаптардан жана бөлүмдөрдөн турат.
Біз ушун адашабыз. Жеке чегарам мен мисалы күйөөм келип эле неме кылып жүр. Менин жана йогам бар эле. Анан жүр апамдардына барып келели. Бүгүн тиги апамдар эртең сапарга чыгат деген. Жок, мен барбайм, мен йогам бар деп койдум. Десек жеке чегарам коргодум деп ойлойбуз да. Бул деген мамиленин маданиятсыздыгы. Бул деген жакындары үчүн үй бүлөлүк мамилелердеги милдеттери менен укуктарын айкалыштыра албоо. Эгерде сен бүгүнкү зарылдыктан улам барып, сүйлөшүп жолугуп, эртерээк ынандырып көңүлүн алып мен бар эле деп йогаңа келип калсаң, же бүгүн барып ал жакка барып келгенден кийин эртең ошонун ордун толтуруп убакыт таап йогаңа бара алсаң, же бүгүнкү йогаңды курбандыкка чалып, бирок кийинкилерин үзгүлтүккө учура албасаң, болжолдуу түрдө өзүңдүн жеке чегараңды туура коргогонуң болот эле. Мисалы, сезимдер боюнча сизди бирөө неме жаман сары экенсиң, мен сарыларды биз мышык деп коет элек. Анан биз сарыларды күн деп коет элек. Жаман сапсары экенсиң, кирпигиң боюйсуңбу деп аткан болсо, деп эле чыдай бербей, мага сары экендигим жагат. Бирок менин сары экендигимди айтсам, ал мындай мага приятно эмес, жагымдуу эмес. Ошондуктан бул суроону экинчиге кайталабай койсоңуз деле болот. Же болбосо мен сары болгон менен аябай кара тооруларга деле таң калам. Деген сыяктуу өзүңүздү мындай капа болбой, урушпай, өзүңчү кара экенсиң, мышык, былжыраган деп отурбай, түшүндүрүп, менин сезим ошол нерсени айтканда мага неприятно, мага жагымсыз. Ошондуктан бул теманы токтотолу. Же болбосо мен тамашалашкым келген жок. Мен тамашаны көтөрө албайм, ошон үчүн бирөөнү да тамашалабайм. Сага дагы ошол нерсени талап кылат элем деп адам сезимдерин коргош керек. Бул биринчиси. Экинчиси, кээде бул биринчи, денесин келип сени бирөө сыйпалап, кармалап, бурдуңда экен тишиң карайчы, деп эле бирөө колун салса салдырасызбы сиз? Ал колун жууду, кайрын чукуп келди, ал инфекциябы, ковид болуп атабы, ооруп атабы, сиз чукутпайсыз да. Бул сиздин чегараңыз. Мынодон баштап сиздин оозуңуз буга бирөө колун салганы болбойт, өзүңүз да жуубасаңыз салбайсыз. Жолубуз бери карачы, көзүңдө бир нерсени алып коеюн деп эле бирөө чукуп кирсе. Көзүңдө бир нерсе турат, аласыңбы деп өтө жакын адам болбосо. Же мындай салфетканы алып, муну тазалап коеюнбу десе, сиздин чегараңыз корголгон болот. Көрүнгөнгө эле чукуй берсе болбойт. Келип эле алтын сөйкү, мына алтынбы, бриллиантпы, оригинал бар, берчи деп эле бирөө кайрыса, сиз кайрытпайсыз. Көрөйүнчү, чыгарып бересиңби, же ушул жерден карайынбы десе гана уруксат бересиз. Дагы неме кашың боёдуңбу же өзүңкүбү дебисе, тональный койгон окшойсуң, чото сапаты жакшы элеби десе, жок дейсиз. Ошондуктан сиздин физикаңыз колдонуш керек. Бирөө келип алып, кээ бир адамдар болуп, жанына отуруп калсаң, бир аяштарда болобу, туугандарда болобу, коллегаларда болобу, чапкыла деп күлө берет. Мен чаппа деп айтып коюш керек. Же ары жылып кетиш керек. То есть ошол деме менен сиздин денеңиздин чегарасын коргойсуз. Ушул сыяктуу эле жеке чегара эмне кыздарыбызды айтабыз. Сенин денең, анын ичинде особенно ич кийимден да турсуң, эч ким, менден башка эч ким кармабаш керек болгон жер. Эч ким кармабасын. Эгерде бирөө колдорун тийгизсе, болбойт, мага айтасың, жана карматпайсың, уруксат бербейсиң деп беребиз. Бул денебиздин чегарасы. Андан кийинки нерсе бул буюмдар. Особенно кайын журтка барганда, кээде сиздин бир помадаңызды үйү, жең помадаңыз сонун экен го деп эле алып ийди. Балким анын оозунун чекесинде герпес турат. Же сиз сүйлөшкөндө анын оозу жыттанат. Же негизи өзү сиз ушундай капризнойсуз. Негизи медицина боюнча, адеп боюнча бирөөнүн ооз боёгучу менен экинчи адам ооз боёгуш керек. Бул сенин буюмуң. Сенин тиш жууган щоткаң менен бүгүн тиш щоткам унутуп калдым, берип турчу тишимди жууп алайын. Сага мейли дегенден кийин сиз аны менен же бербейсиз, же болбой эле өзүм щоткам калып калган кийин кимдики мына розовый щотка менен жууп койдум десе болду, ыргытасыз. Анткени сиздин буюмдарыңыздын чегарасы бузулду. Анан дагы эң кызыктыгы эмне кылат го, жанагы келин болгондо анын кийимдерин, буюмдарын кирип эле аңтарып, анан жанагы күйөөсү аял экөө
жаткан төшөк кыргыздын салтында, мисалы медицинада, денебизде, үй бүлөлүк салтта, жеке баалуулуктарга, анан кыргыздын салтына ылайыктуу биздин эки жубал, никелешкен жубайлар жаткан төшөк, шейшеп, башка бирөөлөр үчүн чек ара. Буюмдун чек арасы. Аны алып эле бирөөнүн диванына кирип, бирөө жат. Категорически андан башка эч ким жата турган жок. Же ушундай сыйлуу адам келип калып, бир эле диваныңыздар болуп урмат көрсөткүңүз келип атса, анда шейшептерди же төшөктөрдү алмаштырып ошол диванга жаткырсаңыз болот. Бирок сиздин шейшептериңиз, төшөктөрүңүздөргө дагы бирөө жатпаш керек. Хотя бул сиздин апаңыз, күйөөңүздүн апасы болсо дагы. Бул буюмдардын чек арасы. Ушунун ар бир нерсесин биз өзүбүздүн сабактарда кенен кесири бөлүп үйрөтөбүз. Анан ошону кантип коргош керек экендигин өзүнүн этаптары бар. Бул ошону ажырата албай калгандан улам конфликтке барып, урушка кабылгандар. Мисалы, менин апам эч качан менин үйүмө келип, апа, жата бериң. Кээде конок болуп калса, же мынтип калсам, кой, адепсиздик болбой балам. Мен өзүмдү эле жатам деп. Биздин апабыз ушундай тагдыр ушундай болуп калды, менин апам. 6 бир тууганбыз, атам эрте өтүп кетти. Ошондон улам 10 бир туугандын улуусу, бүт инелерин, бөөктөрүн көтөрүп чоңойтуп, бияка дагы келгенде да 8 бир тууганга келиндин чоң ата кайынта кайнына менен калган келин болгондугу, дайыма жетекчи болду, мектептин директору айыл өкмөт болду деп эл менен иштешкен үчүн көпчүлүктү жакшы көрөт. Ошон үчүн үйүндө жалгыз калса зерге берет. Анан ар бирибиздин үйүбүзгө келип, кезектешип, кызбы, уулбу бирдей милдеттүү энесин атасын караган. Кызыныкына келбеш керек, уулунукуна келбеш керек деген дагы туура эмес. Кечирип гана коюңуздар. Керек болсо кызыныкында көбүрөөк жакшы күйөт, түшүнөт. Анан ошо ар бирибиздин үйүбүзгө чакырабыз. Апа, биздикине келип кеттиң, биздикине жатың деп. Азыр дагы Нуржигит акемдин үйүндө кышында көбүрөөк биз күлүп калабыз. Жанагы келген куштар Бишкекке чогулат деп. Ошондой болгондо өзүнүн төшөгү, өзүнүн шейше, өзүнүн жата турган пижамасы, анан үйдө кие турган жумшак кийимдерди алып келип коет. Эгерде сен алып койбосоң, ошону өзү алып келип коет. Бул аял өзүнүн чек арасын коргон. Биринчиден ал ошого жатса, өзүн жакшы сезсе керек, мен билбейм. Ишенимдеги баалуулуктарбы же жукпаса, мен муну билбейм. Экинчиден, кой уят, ушулардын балдарымын төшөктөрүнө жатып албайм. Ичинен кызымга айтат, келиним көңүлүн ортоп албасын деген нерсе биз билбейбиз. Эмнеге онтесиң апа дей албайбыз, бирок ошол нерсени кылып коебуз. Уулдардын үйүндө өзүнүн бөлмөсү, өзүнүн шкафтары бар. Биз деле ошол кыздардын үйүндө ошондой өздөрүнүн угологун, бөлмөлөрүн уюштуруп койгонбуз. Биздин бир бөлмөдө ошол кайнтам, кайненем келип калса, апам жатып калса деген ошол бөлмө, ошол атайын төшөктөр, шешептер бар. Ошол нерсени талап кыла билүү маанилүү. Бул ошону сакташ керек. Тебе от этого комфортно, тогда делай и жеткир ошону. Оюмду түшүндүрө алдымбы? Биздин кайнэжелерибиз сенсең, биздики каласак алып кетип калабыз, сага калың бергенбиз, ошону алгансың дейт го. Жок. Калың бул кызыңды мага биротоло бергениңе рахмат. Анткени сенин кызың биздин үйгө кул болгон үчүн келген эмес. Сенин кызың биздин уулубуздун урпагын улоочу. Чоң кызыңы чоңойтуп келгендиги үчүн кыргыздардын сүт акы деп коет, калың деп коет. Эн атасынын ыраазычылыгын алуу үчүн берилген ыраазычылык. Ал эми динде махыр аялдын жеке соцзащитасы. Илгери согушчан мезгилде күйөөсү өлүп калышы мүмкүн. Иддас деп коетпайбы, 3 ай боюнда бар күмөнү барбы жокпу билинбейинче, ал убакта УЗИ деген жок, жанагы палочка деген жок, билбейт. Ошондуктан тест деген жок. 3 ай күткөн. Жаңы турмушка чыгыш керекпи, же эмне кылыш керек? Ошондой мезгилде ачка калбас үчүн анын жеке курулган соцзащитасы. Ал алтын түрүндө, буюм түрүндө башка болушу мүмкүн. Ал эми энеңиз берген сеп, бул аял кишинин энеси уулдарыма бизде кыргызда үй калып атат, тапканым калып атат, бирок менин тапкандарыман дагы мурас бөлүп берейин деген атаганы. Болгону калың бергенде эн ата бечара ушунча акчадан менин кызыман дагы бирдеке атайын деп алган үчүн тиги калыңдын эсебинен акчаны иштеткенден улам калыңды сепке берет деп түшүнүп алган. Андай эмес. Сиздин сепке келген буюмдарыңыз сиздики. Бирок бул баарыбыз бир тууганбыз да.
Биз жаткан 2 кишилик төшөгүбүз, 2 подушкабыз, шейшебиз, диваныбыздан башка мага урунсун. Ушул үйдө кенен жүргөндө коноктосо, бир туугандар келсе, сырттан келсе кыйналып калбасын. Дасторкондорду берсин, момунда идиштерди берсин дегенди общий. Колдонуп буягын общий урнабыз. Бул жагы мага. Себеби сиздердин үйүңүздөр келип чогуу жашап атам, биз баарыбыз бир адамбыз деп чыгарып койсоңуз, анда бул сиздин тандооңуз, маданияттуулугуңуз болот. Анан төшөктөрүңөрдүн баарын көтөрүп кетебиз деген бул адепсиздик. Бул чек араны бузуу. Буюм боюнча чек араны бузуу болуп эсептелинет. Муну Гага сотунда дагы далилдеп бере алам. Болбойт. Мына ушул тууралуу мен азыр мен кичине өзүм эштен кирип оюму топтоп пляждан келе айтып бир-эки мисалы үйдүн эшиги жок. Сонун үй курдуңуз, үйүңүздүн эшиги жок. Мынакей мен эшикти ачып койдум. Мынакей урматтуу катталуучулар, начар угула баштадыбы сиздерге? Начар угула баштадыбы? Эшикте шум болуп атабы? Эшиктеги деңиздин, мотоциклдин, машинелердин уудуусу угула баштадыбы сиздерге? Мынакей мен балкондун терезесин ачып салдым. О, эми мынакей жабам. Кандай угулуп атам сиздерге? Жакшы угулуп калдымбы? Шум жоголдубу? Вот. Бардыгы боло туруп, жөн эле чек арасы корголбогон адам, мисалы, же буюм, же дене, же сезим, же акыл боюнча, же каалоо энергия боюнча чек арасы корголбогон адам соп-сонун мрамордон, кирпичтен үй куруп туруп эшик койбой койгондой. Ага чаң кирет, суук кирет, канча отопление жаксаң дагы эшиктеги кирдин баары кире берет. Адамдар өтүп кетип, момне эшик ачык турат деп ары кире берет, ары бери өтө берет. Ошон үчүн жеке чек арасын коргогон адам бөлмөсүн жаап кетет. Ага өзүнчө бөлмө бөлүшөт, анын буюмдары корголот. Анан мисалы чек арадан биз өтөбүз го, мисалы аэропорттордон өткөндө алдыдагы адам чек ара кызматкерлеринин паспортко барып процедуралар сүрөткө түшүп текшерилип атканда аркаңда кызыл сызык чийип коет. Байкайсыздарбы? Кээ бир киши ушул кызыл сызыктан барып аркасына барып деп кошо камерага барып чыгып туруп алат го. Бул маданиятсыздык. Мыйзамдуу анын физикалык чек арасын бузду. Ал биринчиден ошол жерде тургусу келип атат, анын аркасына жабышпа, дем алба. Өзүң чеснок жеп алган болсоң, кече арак ичкен болсоң, же терлеп сасып кеткен болсоң, өзүңдүн приятный жыттарың менен астагы адамды жадатпа. Жана сотрудник тартып атканда камерага мурдуңду илештирбей нарыраак тур. Кийин кокусу өтүп баратканда сен деген камерада сүрөтүңдү карасаң, анын аркаңда деген бир киши тура турган болсо, күйөөңө деле неприятно. Арыраак тур. Чек араны бузба деген ушул. Ошондуктан, ооба, эшик жапсаң канча киргилет. Жок болуп калса элестетиңиз. Мен айтып атам го, бул айта алам эмес чек аранын жоктугу. Ойлойсуздар да, мен вроде бы жок деп айта алам, анан кийин мен немете алам, мынтип алам. Кайсы бир чек аранын бир бөлүгүн бузуп койсоңуз, анда бар жокту сонун кылып, заборлорду коюп, крышасын сонун кылып жаап, терезесин пластик коюп, эшик койбогондой дерсе деп түшүндүрө албай атам сиздерге. Көрдүңүздөрбү? Чек аранын бардык детальдарын карап чыгуу канчалык маанилүү. Сонун тимели 3 кабат үй куруп туруп эшик койбой койсоң, аны жылытуу, салкындатуу, кондиционер иштегени 0 болуп калат. Деген нерсени түшүндүрө албай атам сиздерге. Мен азыр бир нерсени берейин сиздерге. Мынакей. Личные границы десеңиз, Google'га издесеңиздер, примерно ушундай чыгат. Дүйнө менен отурасыз, дүйнө менен жашап атасыз, эл кетип атат, жашоо уланып атат, баарыңыздар бир абадан дем алып атасыздар. Бирок сиз ките окуп атканда сиздин айланаңыз. Бирөө келип алып, "Эмне ките окуп атасың?" же түйүңүзгө келип паркта ойногонго, ар жактагылар келип алып сиздин жаныңызга отуруп алганга акысы жок. Болжолдуу чек ара деген ушундай. Мисалы, азыр мен жана тем эле сонун сүрөттөрдү издеп аткам. Мынакей, жакында биз өзүбүздүн ушу чочун кишини, мен эми чочун кишинин адабият катар чыгармасын окугам. Киносунун болжолдуу мотиви ушул. Адабият Желимпоз катар айтам, аялдын өзүнүн сезимдеринин курмандыгы өтө удобная, жакшы болгондугунан улам, жаман эмес, жакшы болгондугунан улам, турмушта аны башкалар ашкери пайдалангандыгы үчүн өзүнүн жолдошу,
өзүнүн баласына чоочун киши болуп калган ачуу чындыкты, адам жашап турганда жоголбой турган чындыкты берген аялдын көзү менен жазылган Зора Сооронбаеванын укмуш чыгармасы. Бирок ошол идея, ошол баалык бүгүн деле өлбөгөн үчүн аны кайра уулап, жаңы мотив берип, жаңы образга Жеңиш Күлөзбекова кайра эле аял киши уулап туруп жазып атат. Могу аял эң сонун аял. Эң татынакай образы менен актрисанын бирдеме дегим келген жок. Кинодогу образы момундай. Бирок жеке чегарасын өтө коргой албагандан улам. Жеке чегарасынын айрым нерселерин ушул туура болот деп курбандыкка чалып жибергенден улам ал кыйналып атат. Күйөөсү кандай болсо да муну алданат, бузулуп атат, удобный болуп атат, бирок сүйөт. Ал андагы периште сыпаттар ал башка темада. Ал аялдык энергияда айтылат, ал боюнча мен башка нерсе айтып турам. Бүгүн жеке чегараны айтып атам. Неге анда муну деген нерсеге суроо боло турган болсо, азыр мунун жеке чегарасы тууралуу гана айтып атат. Мына азыр мына жерде муну ким тааныйт? Бул ким? Бул ким? Курс боюнча сурап атасыздарбы? Бизде азыр курс мен берилип сабак өтүп кетип курсумду деле унутуп калдым. Бизде азыр курс акылдуу диета курсуна каттоо жүрүп атат. Эгерде ошондо да ушулар кеңири берилет. Ушул бир кейс, бир сессия болуп эсептелинет. Бардык детальдары кеңири түшүндүрүлөт атайын слайдтар менен. Эгерде ошол нерседен да кенен алгым келип атат, мага керектүү десеңиздер, анда номер калтырсаңыздар болот. Сиздерге кыздар маалымат беришет, аны катталсаңыздар болот. Ал эми буюрса 20-январдан болуш керек, башталат. Бүгүн биз жеке чегара тууралуу болжолдуу жыйынтыктуу сабагыбызды өтө берели. Муну ким тааныды? Тааныбайсыздар. Эйнштейн деген болгон. Муну сен Эйнштейн болуп кеттиңби? Сен биздин Эйнштейн деп эжекелер аябай айтат го. Энергия бардан жок болбойт, энергия законун ачкан. Дүйнөдөгү мындай уникалдуу, акылдуу, IQ-су жогору адам деп эсептелинген Эйнштейн болгон. Илимге табылгасы укмуш болгон. Өзүнүн жоопкерчилиги укмуш болгон. Бирок үй бүлөлүк мамилелерде акмак, итибай болгон. Могу аялы бул деген неме Марич болуп эсептелинет. Бул аябай өкө чогуу окуган, өкө чогуу жүргөн, Эйнштейнден 3 жаш улуу болгон, ак сөөк жердин кызы болгон. Эйнштейн кышында шлёпка кийген, чыныгы илимпоз, биздин сөз менен айтканда момундайраак дегендей адам болгон. Вот ошого аябай удобный болгон үчүн өзүнүн каалоорун айтып, үйлөнгүчө бирди төрөсө баласын детдомго тапшыртып ийгенден кийин да бул удобная болуп, болбойт экен дей албай макул деп экөөнүн тең ателлер каршы болсо макул болгондугу үчүн Эйнштейн үйлөнөр күнү шарт койгон. Менин бөлмөмө спальныйыма уруксатсыз кирбейсиң. Менин илимий изилдөөлөрүмө кошу жардам бересиң. Менден сей калайык сүйүү күтпөйсүң. Балдарды өзүң карайсың десе, макул анда деген үчүн ошол мамилени кылып, баласы өзү стресс, депрессия болгондон улам энегин ден соолугуна байланыштуу да сыноо жетип, шизофрения менен төрөлгөн. Ушул менен кыйналып жүрүп өткөн ушул аял. Бирок Эйнштейндин илим иштерин табылгаларынын бардыгын ушул жазган. Ушундай акылдуу адам адептүүлүгүнөн, билимдүүлүгүнөн, маданияттуу болгон, кемпайлыгынан эмес. Эң ал убакта окуган аялдар жок болгон, окууга уруксат берген эмес. Ак сөөктөр, байдын, бийдин кыздары, дворяндын кыздары гана окуган, тем более физика. Ошол удобныйлыгынан улам, ушул акмактын курбандыгы болуп өткөн. Мен акмак эле дегим келип атат. Анткени кийинки мезгилдерде аялын уруп коюптур, асып коюптур, кесип коюптур деген мырзаларды көрүп айланайын. Сен күчүңү залдан чыгар, ийгиликтен чыгар, спорттон чыгар. Мына Вьетнамда жүрөбүз, Винперл деген арал бар. Ошол жерде бир экеле вьетнамец куруп койгон. Кандай мамлекеттин экономикасын тимел өргө жетелеп, күнүнө мен ойлоп көрдүм, орто эсеп менен $150,000 түшөт окшойт. Ошондойго чыгар, мамлекеттин бечарага жардам бер. Дагы эмне, дин жеткир, илим жеткир. Дагы эмне, эмгек кыл, туалет каз, аялың муктаж болбосун. Анан ошону урушуп, уруп, тартышып, ошого абысын болуп алгандарга мен капамын.
ушугантип болсун. Эркектин орду каякта? Эркек деген эркектин баш кийими түгүл, бут кийимин аттаба деп айтылат. Анан ошол аял киши менен аймалашып, ошону уруп, ошондон бир барып күтүп отурганы бул жаңылыштык. Бул коомдун трагедиясы. Вот ушундай акмактын курбандыгы болгон ушундай илимпоз аял. Ошондуктан эгерде муну менен сиз туруп эле акмактарды бир коюп эле ажырашып пишип кетким келген жок. Ажырашуу аябай ойлонуп жасай турган иш. Эгерде сиздин физикаңызга чек араңызды, эгерде сиздин психикаңызга айныйын деп калсаңыз, кыйналып титиреп атсаңыз, эгерде сиздин акылыңыз айный баштаса, туура эмес ойлонуп, жинди болуп ушу манипуляциясына кирип кетип атсаңыз, же буюмдарыңыз жок, же жата турган жериңиз, же жашооңуз, иш жериңизден өзүңүзгө тиешелүү эчтеке калбай турган болсо, анда ажырашыш керек. Бирок анча нерселерди айтып чечип ал деген жакшы идея менен, жакшы ой менен сиздерге чогулуп отурабыз. Жеке чек араны коргош керек. Жеке чек араны коргобосо эки эсе тез чарчайт. Эки эсе тез чарчайт деген бул энергиясы эрте түгөнөт деген сөз. А биз адам энергиядан турабыз. Басуу, сүйлөө, күлүү, кечирүү, ынандыруу, бизнес жасоо, саякаттоо, төшөк мамилеси күйөөбүз мененби, балдарыбызды эркелетүү, тарбиялоо, урушуу, талап кылуу, тамак бышыруу, эс алуу, спорт, уктоо, китеп окуу, баардыгы кубат менен ишке ашат. Ошону кетирип сала турган болсо, анда биз керектүү нерселерди. Эмне катып атамбы? Катып калдымбы? Катып атамбы? Жазып коюңуздар, мен жырга өтө бербеймби? Энергия жок болсо өлөт адам. Баягы көз тийгенде оболочкабызда кусуп жатып калабыз. Ички органдарыбыз, физикабыз начарласа, кусуп жатып калабыз. Ичи өтсөк шалдырап, организм басууга, сүйлөөгө, жатууга, күлүүгө убактысы калбай эле ички органдардагы шалтак-шултактарды чыгарамын деп эле ошол жака барып болуп калат. Биздин акыл эсибиз дагы тиги жиндиге, тийишип сүйлөгөнгө, илип сүйлөгөнгө, буюмдарыбызды ала бергенге, помадабызды колдоно бергенге, төшөгүбүзгө жатып алганга, же болбосо эмне ону кылып алгансың? Озуң эмне мурдай? Көзүң эмне мындай? Же болбосо мен башында сиздер тамашалап жиниңизге тийбедим. Суук болсо эмне артынан көчүп кетпейсиң? Эмне кайнатаң менен чогуу жашайсың? Дегендерге чокусуна бир койгуң келип атып эле адам илим алууга, адам нур чачууга, адам шык берүүгө, адам баласын тарбиялоого, адам өзүн сүйүүгө, өзүн эркелетүүгө, мындан жакшыраак болууга убактысы калбай калат, күчү калбай калат. Ишенип коюңуздар, энергия бул жашоонун өзү. Ошондуктан чек ара корголушу керек. Биз чек арабызды эмне кылабыз? Жаңылыштыбыз. Биринчиси айыптайбыз. Сен эле айта берип, сен эле уруша берип, ушундай болуп калдым. Кичинекейимде апам уруша берип, ушундай уялчак болуп калдым. Ошондо сен менин бөлмөмө кирбей койгонуңда мен жакшы уктап алат элем дейбиз. Ушундай кемчиликтерден аябай көп. Жана туурасы көз менен акырын, үндүү, көзөмөлдөп сүйлөө. Мисалы, бергел десе, мен айтып атасыңбы? Неге бергел эткем? Өзүң бергел. Былжыраган деп айтуу бул жеке чек араны коргоо эмес. Бул аны манипуляциясына алдыруу, аны жеңүүчү кылуу, өзүңдүн позицияңды ага берүү, аны хан кылуу, ага баш ийүү, ошонун играсында ойноо болуп эсептелинет. Эгерде берге десе, эки жакты карабай өтүп кетсе болот. Себеби берге десе, сиз бара турган адам эмес, аны тааныбайсыз, знать не знаю. Экинчиси, менби? Сиз мен айтып атасызбы? Берге десе. Жо зарыл болсо сиз келе бериңиз, мен сизде ишим жок десе болот. Же болбосо күтүп турам. Же болбосо бир нерсе айткыңыз, ушул жерде эле айта бер угам деген сыяктуу нерсе, бул сиздин берге деген эркиндигиңизди, сезимиңизди кыжырданууга алып келген, бузган чек арадан коргонуу болуп эсептелет. Бул боюнча дайындай, этапный иштеп чыккан
сунуштарыбыз, сабактарыбыз. Менин бир күчүм калбай калды, бир колум өйдө көтөрүлбөй жатат. Кап көрдүңүзбү? Постоянно ошондой чек ара алдыра берүү, эмоционалдуу жана менталдык, психологиялык жактан акыл эстен алдыра берүү. Ушундай болуп калат бизде. Инсульт, беттерибиз деп тартып калат го. Ошонун баардыгы, жүрөк ооруу, аритмия деп көз тартып калат, ооз кыйшаят деп агып калат. Дагы эмне? Ашказанга берет. Кечки ачкы калганда боорук күч келет, иштеши. Организм боор менен иштеп, эс ала албай, бүтүндөй нерсе бүт организмде бөлүштүрүлгөн да, боордун өзүнүн күчү бар, ошол жерде иштетиш керек энергия. Колдук өзү, ашказандык өзгө, жүрөктү өзгө. Ал баардыгы мээге, кыжалатчылыкка чыгып кеткенде, ал жак бул жак функциясы аткарылбай калып, ашказан зоруй баштайт. Ошондуктан жеке чек ара корголуш керек. Эгерде сиз жеке чек арам коргосун, жеке чек арамдын чегин билгим келет десеңиз, сизде 3 жол бар. Биринчиси, бүгүндөн баштап өзүңүздү көзөмөлдөңүз. Мен качан жок деп айттым эле. Жок деп айтканда эмне корком? Алар менди жакшы көрбөй коет, бурулуп кетет деймби, же урушуп коет деймби, жазалайт дейм. Неге? Ким алар? Кандай жол менен жазалайт? Эмне укугу бар? Мыйзамдуу жактан алар мени жазалаганга укугу барбы? Деген нерсени. Экинчиси, ошол жок деп айтуунун кандай жолдору бар? Кантсем мен туура жеткирем, позициям сакталат, үй бүлөлүк баалуулуктар мынандырылат, жолубуз коллективде ордум сакталат, же жумушта, же бизнесимде, же коомдо, же блогумда ушундай болот. Анан мындай, мисалы, бир ырчыларды барып бара калып, монтип сүрөткө түшө берсе, анан бир эки киши түртүп койсо, эмне звезда болуп атат мынабу? Ал ырдаш үчүн турган мезгилде аны кучактап барып сүрөткө түшүүгө болбойт. Бул анын сценадагы эмоциясы, физикасы бузулуп атат. Чек арасы бузулду. Эгерде тойдун ичинде туруп алып корпоративдер деп аткан болсо, андай жанына кел. Сахнага чыгып алып барып сүрөткө түшкөнү жок десе, туура эле болот. Кечээ мен Вьетнамда отурсам, бир орустардын бир 4 бала дуэт ырдаган ырчысы бар экен. Азыр кайра көрсөм да тааныбайм. Анан кичине уулум айтып калды, тети кырчып отурат апа. Деп ошонткени менин балам сен менен сүрөткө түшкүсү келип атыптыр десем, ой эже, мен азыр орусча айтып атат, бирок эже деп коет кайра. Я отдыхаю дейт. Кебетем жакшы эмес деген түшүндүрдү да, ошон үчүн мен сүрөткө түшпөй эле коеюн деди. Мен туура эле түшүндүм. Өлүп калып звезда болгон акмак дебедим. Мисалы, көчөдө деле кээде жүдөп бараткан болосуң, кээде сенин каалооң, сенин чечимиң, ошондой сүрөтүң бир жерге келген жок. Бирөөнүн фотосунда, галереясында турушун каалаган жоксуң. Кийинирээк түшсөм болобу, азыр кебетем жакшы эмес эле деп айтса болот. Же көз көзүм ачыгыраак сүрөтүн койгула, андай кылып өзүңүздүн сулуу экениңизди коюп бериңиз деп эскертип койсоңуз болот. Сиз чек араңызды коргодуңуз, эстеттиңиз деген сыяктуу. Ошондуктан бүгүн сиздерге урматтуу кемеңгер айымдар, сулуу айымдар, чечкиндүү айымдар, кичине жүрөгүңүзгө отой котуп, чек ара тууралуу маалымат берген болсом, анда эле максатыма жеттим деп эсептейм. Анан ушуга байланыштуу баягыдан бери өтө көп сурап жатасыздар. Акылдуу диета деген курсубуз бар, анда ушул чек аранын диетасын, сезимдин диетасын биз бүт эле денени сактайбызга, арыктап, сонун болгуң келип атабы? 20 килограмм арыктагың келеби? 20 килограмм арыктаган фигураң жардам бербейт, эгерде сен сезим чек калбадыбы? Менде бир мындай бирөө чалды эле, токтогонсуп калды, звонок кылды эле. Мына ДЦП балам бар дейт. Качан басайын деп калдыбы деп сурап берди. Эми ал күйгөндүгүнөн кандай болот экен деп шашылгандыгынан улам болушу мүмкүн. Же кабыл алып жок деп коюңуз, же атайын отуруп, апа, бул ДЦП. Бул Кудайдын ушундай пендеси. Бул бүгүн же эртең айыкпайт. Бул грипп эмес, 3 күндөн кийин туруп кете тургандай. Бул мына жерде шрам эмес, жолусу могу жерге чыккан көз жара же герпес эмес бул. Же тиштин пломбасы эмес. Бул узак мөөнөткө айыгат и толук айыкпашы мүмкүн. Эң кем дегенде мунун восстановлениясына 3 жыл керек. Ошондуктан 3 жылда ийгилик болсо, анда сонун болот. Ошон үчүн анда дагы биз жакшы карасак, кыйнабасак, мен ушуга көңүл бөлө алсам, толук кандуу энергия берсем, анда эффект болот деп түшүндүрүп коюш керек. Ал 3 жыл суроо бербесин.
деген нәрсе. Сіз шекараңыз қорғадыңыз, сезіміңіз, өзіңіз де жүрегіңіз ауырады, балаңыз физически де чарчап атасыз, жөн баланы қараш қандай қиын, дцп бала, анан дағы айғайын деді десе, мындай ойып алғың келеді көзін, болбойды, тура келбейді. Анда түшүндүрүп айтышыбыз керек. Ошондуктан мен сабакты сактайм, бирок эгерде кимде-ким ушул боюнча мен илимимде комплекс өнүктүрөйүн дедим эле. Мен өзүмдүн эмоциямдын, тилимдин диетасын, акыл эсимдин, психологиямдын диетасын ошону айкалыштыргым келет. Мен жөнү аны кыргызча эле эмес, же болбосо орус тилинде психологиясын башкасын эмес, ошону кыргызга ылайыкташтырып алсам дейм. Мен өзүмдүн акыл эсимди, турмушумду диетага салсам дейм. Анткени смарт диета кылсам дейм деген адамдарга мен атайын өзүмдүн автордук Нуркыз Кадырбек кызынын акылдуу диета деген бул жөн эле курс эмес, интенсив эмес, сабак эмес, бул долбоор. Долбоорумду иштеп чыкканмын. 1,5 айдын аралыгында адамдын психикасы, эмоциясы, энергиясы, аялдыгы, сүйлөө маданияты, стили, жеке чегарасын коргоо, тааныша билүү маданияты тууралуу комплекстүү маалымат беребиз. Ошол жерден өзгөргөн аямдарыбыз аябай көп. И бүгүн эле мен өзүм командам менен кыздар менен сүйлөшүп отуруп, акыркы учурда эле биз менен чогуу иштешкен, алакалашкан, бизден окуган, бүтүрүүчүлөрүбүз болгон 4 айым 2, 3, 4 баласы менен кайрадан турмушка чыгыптыр. Бул деген сөз силер дагы ажырашып эле акылдуу диетаны окусаңар, анда кайра турмушка чыгасыңар деген сөз жок. Алар өзүнүн дилине ишембилик жасап, могу жерди корголбой калыптыр, могу удобная болуп, мен сонун кылып атам деп ойлоп жаңылыштык кылып калыптырмын. Могу жерди билбей калыптмын, мунун туура эмес жеткирип жүрүпмүн. Ушинтип душман ашырыпмын, укугумду билипмин да милдетимди сактабай калыпмын. Калыштырбай калган турбаймынбы деп өзүн аңдап, түшүнүп, байкай баштагандан, анан өзү сыяктуу адамдарды тартып, өзү кайра мындай жаркырай баштагандан улам жагынан турмушун кайра баштоо мүмкүнчүлүгү болду деген түшүндүрөт. Сиз дагы ошондой кылгыңыз келип атса, сиздин да жан дүйнөңүз бир суусап аткан болсо, сиздин жан дүйнөңүздө бир жерден түйшүктөн чыгыш жол тырмышып издеп аткан болсо, анда мен тартынбай сиздерди акылдуу диета долбоорума чакырам. Бул жерде VIP группадан биз жамааттарга алып чыгабыз. Дал ушундай Вьетнамга, Турцияга, Дубайга чыгып дагы жамаатыбыз менен эс алып, көпчүлүк айымдар ошо акылдуу диетада VIPте окугандар жеке насаатчылыкты окушат дагы. Алар сүрөттөрүн койдургусу келбейт, биз ушул жерде окуп жүргөнүбүздү эми кой дейт. Ошон үчүн жакырынчып келебиз, койгусу келгендер уруксат кылып коебуз. Ошол жамаатта болгуңуз келсе, анда сиз группага ушул жерге номериңизди калтырыңыз. Сизге балдар маалымат беришет. Мен бүгүн Вьетнамда туруп, ушундай эс алып энергияда туруп, сиздерге белек кылайын дедим. Эгерде кимде-ким бүгүн ушул акылдуу диета долбооруна тандоо жасап төлөм жүргүзсө, бул негизи өзүнүн баасы 12.000 сом. Буга чейин биз 4.400, 4.500дөн сатканбыз. Бүгүн 5.100дөн сатылат. Бирок белек бар. Буга чейин бирден адамга бергенбиз, бирок бүгүн тандоо жасаган адамдарга биз сонун сүйлөм деген кыска сүйлөө маданияты боюнча курсту сабактарын толук кандуу эмес, 3-4 сабагын белек беребиз. Ал жерден кадимкидей жеке чегара аркылуу өзүңүздүн коргонун, ойду жеткирүүнүн, энергияңызды сактоонун, ынандыруунун мүмкүнчүлүктөрү кошо сизде бир база болот. 2 билимди бир байкаласыз. Ошондуктан, менин чегарамды дагы бузуп атышат. Эшикти ачып коеюн. Ким экен бул? Мен айтпадым беле бүгүн сабагым бар. Мага жоктоо болбогула деп. Киргиле дагы бүтүрө бергиле. Айттым. Мен силерге айткан болчумун. Менин убактымды, физикамды, аудиториямды бузуп атасыңар силер. Десем, сиз 40 мүнөт деген сиз коошого кирген болчумун деп алар айтып, демек өзүмөн кеткен экен. Мен эрип кетип, ашыкча сүйлөп ийиптирмин. 53 мүнөт бою сиздер менен биз жеке чегара, аны коргоо, анын жолдору, чегара деген эмне, коргосок эмне болот, коргобосок эмне болот, эмнеден келип чыгат, аны коргосок бизге эмне берет, кантип бул багытта жүрсөк болот. Эгерде мен ошону жок деп койсом, досторум мени бөлүп койсочу деген нерсе менен дайым ошолорго ыңгайланышсаңыз, анда качандыр бир жок деп айтышка туура келет. Сиз удобный болуп каласыз.
бул тим эле жок деши эмес эле жок деп калыптыр деп ошондо бөлүнөт. Жеке чек арасы корголгон, жоктой алган, өзүнүн каалоолору бар адам жалгыз калбайт. Аны тандаган адамдар менен болот. Көрүнгөн 70 досу болбошу мүмкүн, бирок 7 аны ошол бойдон жогу менен, каалоосу менен, чек арасы менен, билими менен, баалуулугу менен кабыл алынган чөйрөсүндөгү адамдар болот. 15 кассасы бар адамдардын. Кассанын 15 кассадагы жанагы адамдардын 15-син өзү тааныбайт. Кошулбайсыңбы, болу берчи эми десе кошулуп алган. Аркаман жазыла берчи, үйүндөгү акыркы 20 миң жазылып алган, эмне киргенин өзү билбейт. Ошондуктан жок дей алуу, жеке чек арасын коргоо, бул жалгыз калуу же бирөөлөр жоготуу эмес. Сени как и есть кабыл алган адамдардын чөйрөсүндө болуу жакшыраак. Пытыраган, сени пайдаланган, сени жоготуп коюудан коркпогон, сени эгерде тарынсаң көңүлүңдү баалабаган көп адамдын арасында болгонго караганда кой, алага жакпайт. Анын ачуусу келет. Баса ал аны жакшы көрөт. Ал мени түшүнөт. Баса ал ачуусу келгенден кийин аны таркап кетет. Же болбосо анын буюмуна тийбесең эле унчукпайт. Же болбосо менин бир жакшы шакирт кыздарым бирөөсү бар. Ишемби күнү менин кайын да чалбайт дейт. Себеби мен 5 күн иштейм, кредит төлөйм, жанагы ишкерлигимди жабышым керек. Ошон үчүн 6-чы күнү толук кандуу үй бүлөмө арнабасам, анда өзүмдү күнөөлүү сезем деп койгом дейт. Эч ким мага телефон чалбайт дейт. Воскресенье, понедельник, вторник калаган күнү чалат, бирок суббота күнү мен албасам да раз эле бүгүн суббота албайт деп түшүнөт дейт. Мен деле 5 күн иштеп, 6-чы күнү бүт балдарыбыздын уборканы кылабыз, но 7-чи күнү дем алыш күнү менин күнүм. Мен масырка барам. Мен педикюр карышым мүмкүн. Может, корбуларым менен сүйлөшүп отурам. Может, китепканага барам, может, баняга барам, может, салонго барам. Менин күнүм. Менин күнүм ошол, менин убактым деген сөз. Ошондуктан сиздер дагы эгерде акылдуу диета долбоорунда болгуңуздар келсе, анда мен бүгүн катталгандарга дароо же номер калтырыңыздар, же комментарийге плюс калтырыңыздар, же жеке дайрекке жазыңыздар. Дароо сизге мен сүйлөө маданияты курсунун эң мыкты сабактарын белек берем.